Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге видео монтаждаганды үйрөтөмүн. KineMaster'ды бул тууралуу сиздер абдан көп кайрылгансыздар. Комментарийди көрсөттүп акыркы учурларда. Ар бириңиздердин оюңуздар мен үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан азыр кайрылууңуздар дагы азыр биргеликте монтаждаганды көрсөтөмүн. Биргеликте монтаждайбыз. Байкасаңыздар, мен буга чейин бир дагы жолу KineMaster'ды монтаждаган эмесмин. Анткени байкасаңыздар болот, четине жазылуу чыгып калат да KineMaster депчи, эгер монтаждаган болсом. Азыр биргеликте биринчи жолу монтаждайбыз. Анда эмесе кеттик. Биринчи видеону басабыз, 16:9 деген размерди басабыз. Ошол YouTube'га туура келет. Мультимедиа деп турат, ошону басыңыз. Ошол жактан кайсы видеону сиз монтаждайсыз, ошол видеону тандап алышыңыз керек. Мен бул видеону тандаймын азыр. Ошол видеону тандап, мен ошол видеого монтаждашым керек. Азыр эми мен ашыкчаларын кесип салышым керек. Четиндеги сарыны көрүп турсаңыздар керек, ошону басыңыз. Эң башындагы сарыны. Ошол видеону, ошону басып, видеону кесип салса болот ашыкчаларында. Мен башын белгилеп алабыз, анан кийин кайсы жерлерин кесиш керек. Мен башынан кесишим керек, анан арт жагынан кесишим керек. Анткени мен камераны коюп пока отургунумча, анан кийин бүткөндөн сүйлөп бүткөндөн кийин кайра барып камераны өчүргөнчө ошолордун баары тартылган. Аларды, ашыкчаларды кесип салыш керек. Мына азыр ошол жерге коёмун. Мен дагы биринчи жолу монтаждап жатам. Сиздер менен азыр башынан баягы сарыны мына эми белгилейбиз. Оозум салам достор дегенге чейин, оозум кыймылдаганга чейинки жерди табабыз. Ошол жерге белги койдук. Анан кийин бул жакта обрезать слева точки деп турат, воспроизведение. Ошону басышыңыз керек. Азыр эми обрезать справа точки воспроизведения дегенди басышыбыз керек. Белгилеп алып туруп. Бул өзүңүзгө мына басып алдым. Кетти. Эми птичканы басамын, үстүндө турган. Азыр эми эмне кыламын? Аудиого киремин, музыка коюп коемун бир аз. Эгер кайсы музыка жагат, өзүңүзгө коюп көрөсүз. Кайсы музыка жага турган болсо, ошол музыканы плюсту басыңыз. Мына басылды. Бул музыка азыр аябай катуу чыгат койгондо. Ошон үчүн музыкага кирип көрүңүз. Могу үстүндө эмеси турат. Ошонун акырындатасыз. 100% болуп турат. 100% бул үнүң угулбай калат ал жакта. Ошон үчүн музыканы сөзсүз бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге кантип англис тилин баап берет ошол тууралуу айтып беремин. Андыктан мен ошон үчүн эми башынан бир аз кирем дагы, бир аз көтөрүп коюшум керек музыканы. Аз 12-де турат, азыр 32. Нормально болот. Мында дагы акырыныраак эле чыгат. Птичканы басабыз, болду. Менен бирге болуңуздар. Эгер каналды биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, подписаться баскычын басып, башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Мен акырын эле чыгып атат мында дагы. Болду. Эми сиздерге эмнени салам достор, бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге кантип англис тилин баап үйрөнсө болот ошол тууралуу айтып беремин. Андыктан менен бирге болуңуздар. Эгер каналды биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, подписаться токтоттум. Мен угуп көрөм да, кайсы жерге сүрөт кошо турган болсом, анда мен слойго киремин. Слой деген жазып көрүп турасыздар. Картинканы басамын. Ошол жерден кайсы картинканы кошомун, подписаться деген. Подписаться баскычын басыңыз дегенимде, ошону коюп туруп бир чекеге коюп коемун. Птичканы басамын. Ошол жерде чыгат. Болуп көрүп жатсаңыз, подписация баскычын басып, башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, өз ой пикириңизди комментарийге ар дайым бир кыргыздын желегин арт жакка коюп коем да, бир Кыргызстан үчүн деген атайын белгини. Азыр ошол белгини дагы азыр биринчи айназик деген
Менин атым Айназик дедим. Азыр сиздерге жазып көрсөтөйүн. Мисалы үчүн бир нерселердин аттарын жазып көрсөткөнүңүздөрдө мүмкүн сиздерге дагы пайдасы тийип калаттыр. Айназик деп жазып өзүңүзгө жаккан жерге коюп коесуз. Анан кийин түбүнө түшүп карап көрөсүз, кантип чыгышын каалайсыз жазууңуздун. Ошолорду басып көрөсүз, кайсынысы жакса ошону тандап коесуз. Азыр сиздерге көрсөтүп атам, кайсынысы кандай болот. Бирөөсүн тандап туруп, анан үстүндө турган птичканы тандап коесуз. Бул биринчи слойго кирип туруп, текстке кирип туруп, анан жазасыз эмне жазгыңыз келсе. Ошону жазгандан кийин гана бул ушундай эме чыгат. Анан кийин бул жерден тандасаңыз болот, кантип чыгышыңыз. Менин атым Айназик, менин каналыма кош келиңиздер дегенде ушундай эме чыгат жаныма. Азыр коюп көрөм, кандай болду. Айназик, мен өзүм филолог, англис тилин аяктаганмын. Тажрыйбамдан кийин жакшы жактары да бар экен. Каймастердин мен да колдонуп көрбөгөн экенмин, андан кийин колдономун мен дагы. Азыр эми флагты коёмун, желекти коём, Кыргызстандын желегин. Оң жакка койсом көрүп турасыздар, Мэйруис Каймастер деген жаап калат экен. Желекти азыр бул чекесине коюп коеюн, анткени үстүнө эч кандай жазуу болбосун. Буну эми сары сызыкты мен аягына чейин, видеонун аягына чейин тартып барамын, анткени видеонун аягына чейин желек жок болуп кетпестен туруш керек. Албетте абдан сабырдуулук керек видео жасап жатканда. Аябай көп нервдериңиз жакшы калың болуш керек. Көп убакыт талап кылат, видеодо дагы айрыкча айымдар үчүн. Жумуштан бошобойт, балдар менен бошобойт, ошондуктан жумуш көп, анан кийин дагы видеого да убакыт табуу бир өзүнчө бир чоң маселе да, мындайча айтканда. Мына аягына чейин белгилеп койдум. Эми дагы эмнени үйрөтөйүн, карап көрөйүн. Азыр сиздерге слойго кирип, мисалы эффектке кирип көрөйүн. Эгер бир адамдын бетин жапкыңыз келсе, анда ошол эффекттер менен жаап койсоңуз болот үстүнө турган. Мисалы үчүн мен азыр бул жерде жапкандын деле кажети жок, анткени азыр артынан бир жерин эметип коеюн. Сүйлөп бүткөндөн кийин мына ушул жерин эле белгилеп койдум. Сүйлөп бүткөндөн кийин эле сиздерге мисал катары эле көрсөтүп койдум, бирок атайын жаба турган жерлер болот, билесиздер. Айрыкча ушундай бирөөлөрдөн интервью алып аткан учурларда ушундай бирөөдүн бетин жаап коюшуңузга туура келет, үнүн өзгөртүшүңүзгө туура келет дегендей. Бир аз жаап койдум. Эми бул видео кандай болгон? Мен азыр бул видеону мен киргизип, анан кийин бул монтаж жөнүндөгү видеону анан киргизем. Кирип көрсөңүздөр болот, кандай болду. Мына уже галереяга түшүп калды. Бүттү ушул менен видео дагы. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий таштаңыздар. Албетте ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды, кандай суроолоруңуздар болсо алар жөнүндө жазыңыздар. Менин видеолорум менен бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.